Өткөн суткада Кыргызстанда 1233 адамдан коронавирус табылып, 763 бейтап айыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Өлкөдө илдет илештиргендердин жалпы саны 133.303-кө жетсе, анын ичинен 113.975 адам дартты жеңген. Тилекке каршы бир сутка ичинде 8 адам коронавирустун курмандыгы болгон. Ушуну менен дарттан көз жумгандардын жалпы саны 2054-кө жетти. Орхан Инанды кармалып Туркияга жеткирилгенин өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган билдиргенин ТРТ хабар агенттиги жазды. Эрдоган министрлер кабинетинин отурумунан кийин маалымат жыйын өткөрдү. Тыкыр аракеттердин арты менен өлкөгө Орхан Инанды алынып келинип сотко өткөрүлдү. Биз элди, мамлекетти сатып кеткендерге кан төгүп, моралдык жана материалдык чыгым келтирүүсүнө жол бербейбиз, деди Эрдоган. Президент кошумчалагандай, фето мүчөлөрүнө каршы иш аракеттердин аркасы менен Туркияга дүйнөнүн ар кайсы жеринен 100дөн ашык киши жеткирилген. Эске салсак, Сапат лицейлер тармагынын президенти Кыргызстан жараны Орхан Инанды 1-июндун түнүнөн бери дайынсыз болуп жаткан. Анын автоунаасы Октябрь районундагы Малдыбаев көчөсүндө Аларча суусунун жээгинде эшиги ачык калган тейде табылган. Президент Садыр Жапаров аны табуу үчүн кошумча күч тартууну тапшырган. Ички иштер министрлиги Инандыны 1000ден ашуун милиционер издеп жатканын билдирген. Кийинчерээк УКМК Орхан Инандыны 2 жыл мурда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү издеген деген маалымат тараткан. Коронавируска каршы вакцина алууну каалагандар эми онлайн сервистен тышкары 118 кызматы аркылуу катталып жазыла алышат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, аталган кызматтын милдеттери кеңейтилип, 118 кызматынын операторлору эмдөө процедурасына байланыштуу суроолорго жооп бере башташат. Аталган кызматка чалуулар көбөйгөндүгүнө байланыштуу министрлик анын жумушун күчөтүү боюнча чечим кабыл алган. Операторлордун саны көбөйтүлүп, ишке үй бүлөлүк медицина борборлорунун тажрыйбалуу адистери, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ординатор жана жогорку курстагы студенттери диалог жүргүзүүнү үйрөтүштү деп айтылат маалыматта. Аталган кызматтын операторлору иш графигине жараша ысык тамак, аш менен камсыз болоору кошумчаланды. Жыл башынан бери контрабандалык товарлар боюнча 1301 факты аныкталды. Бул тууралуу бажы кызматынан билдиришти. Мамлекеттик бажы кызматы аткезчиликке каршы күрөшүү бөлүмдөрүнүн 2021 жылдын 1-жарым жылдыгындагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарган. Натыйжада 6 айлык иштин жыйынтыгы боюнча бюджетке кошумча 121 миллион сом түшкөн. Ошондой эле былтыркы жарым жылдыкта 605 гана бузуу аныкталса, быйылкы көрсөткүч 115%га көп болду деп айтылат маалыматта. Аны менен биргеликте бюджетке кошумча түшүүлөрдүн суммасы 46 миллион сомго же 62%га көбөйгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Азия паралимпиадалык комитетинин президенти Маджид Абдулла Рашед Аль Усайми менен жолугушту. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда Кыргызстан менен жана Азия паралимпиадалык комитетинин кызматташуусу талкууланган. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Марипов Кыргызстанда 77 спорт федерациясы иштей турганын, анын катарында паралимпиадалык комитет жана параспорттук федерациялар бар экенин айткан. Анын айтымында, кабыл алынган спорт Кыргызстан программасынын алкагында балдар жана өспүрүмдөр үчүн спорт мектептеринде паралимпиадалык жана сурду олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча топторду ачуу каралган. 2019 жылы спорт мектептеринде андай 7 топ жана коомдук башталыштагы 6 топ ачылган. Маджид Абдулла Рашед Аль Усайми белгилегендей, уюм Кыргызстанда паралимпиадалык кыймылды колдоого жана өнүктүрүүгө багытталган спорттук долбоорду ишке ашырууга кызыктар. Анын айтымында, андай долбоорлордун бири катары Борбор Азия өлкөлөрүнүн параатлет машыктыруучулары үчүн орус тилиндеги окутуу программаларын иштеп чыгуу болушу ыктымал. Кыргызстандын чек ара аймагындагы жарандарга атайын даярдыктан өткөрүү менен курал колдонууга уруксат берген мыйзам долбоору 1-окуудан өттү. Жакынкы күндөрү 2-3 окууга киргизилмекчи. Авторлордун бири КСП фракциясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаевдин билдиргенине караганда, мыйзам долбоору 1-окуудан өткөндөн кийин дагы өзгөртүүлөр сунушталууда. Мыйзам долбоору профилдик комитетте жана пленардык отурумда 1-окуудан өттү. Бир катар өзгөртүүлөр сунушталды. Ага ылайык айрым өзгөртүүлөр кирет. Мисалы, биздин долбоордо чек ара аймактарында
Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу жарандарга курал чек ара кызматынын жетекчисинин буйругу менен берилет деп жазылган. Бул чек ара бүтүндүгүнө коркунуч келтирилген учурда курал берилет деп өзгөрүлүшү ыктымал. Дагы 1-2 өзгөртүүлөр киргизилет. Чек ара ыйгарым укуктуулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун даярдаган депутаттар ыйгарым укуктуу жарандарга кошумча укуктар жана кепилдиктер да берилүүсү зарылдыгын белгилешкен. Ага ылайык ыйгарым укуктуу жарандар жылына 2 жолудан кем эмес атайын окуудан аскердик даярдыктан өткөрүлөт. Мындан тышкары алардын өмүрү саламаттыгын камсыздоого мамлекеттик кепилдик берилет. UFC уюмунун чемпиону Хабиб Нурмагомедов өзүнүн Eagle лигасынын Кыргызстанда өтө турган мелдешинин анонсун жарыялады. Instagram баракчасындагы постунда ал 3 августта Кыргызстанга келерин билдирген. Аталган лиганын турнири Кыргызстанда алгачкы ирет өтөт. Кыргызстан 3 августта Eagle мелдешинен жолугушканга чейин деп жазат промоушндун ээси. Анда башкы беттешинде лиганын учурдагы чемпиону Руслан Яманбаев чемпиондук наамын коргоо үчүн Бусурманкул Абдибайит уулу менен кезгелет. Лига кезектеги турнирин Кыргызстанда өткөрүүнү пландаганын промоушндун президенти Шамил Завуров март айында Россияда өткөн мелдеште айткан болчу. Буга лигадагы кыргыз мушкери Бусурманкул Абдибайит уулунун татыктуу беттеш көрсөткөнү себеп болгонун билдирген. Тажикстандын кол салуусу учурунда курман болгондордун 27 үй бүлөсү 1 миллион сомдон кенемти алышты. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалымат жыйындын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун-басары Айбек Жунушалиев билдирди. Маалыматка ылайык компенсация үчүн 51 миллион 556 миң сом бөлүү чечими кабыл алынган. Бүгүнкү күндө курман болгондордун 27 үй бүлөсү 1 миллион сомдон алышты. Кенемти алуунун өзүнчө атайын жоболору бар. Калган үй бүлөлөрдө процедуранын жүрүшүндө кенемти алышат дейт Жунушалиев. Ошондой эле чыр-чатактан жабыркаган 67 адам жараатынын деңгээлине жараша 50 миңден 100 миң сомго чейин компенсация алышкандыгын кошумчалады. Эскерте кетсек, 28 апрелде Баткен районунун Көкташ айылындагы головной суу бөлүштүрүүчү жайына Тажикстандын жарандары видео көзөмөл орното баштаган. Ага кыргызстандыктар каршы чыгышкан көп өтпөй эки элдин жарандары бири-бирине таш ыргытуудан абал курчуп кеткен. Кыргыз-тажик чек арасындагы чырдан жалпы 190 кыргызстандык жабыркап, 36 адам набыт болгон. Өзбекстан массалдык иш-чараларга чектөө киргизүү тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык комиссиянын чечими чыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Бул жерде майрамдык спорттук мелдештер, концерттер жана фестивалдар тууралуу сөз болууда. Бирок спорттук иш-чараларды көрүүчүлөр жок өткөрүүгө уруксат берилди. 1 августтан тарта Өзбекстанда үйлөнүү үлпөттөрүн, тажия жана үй бүлөлүк башка иш-чараларды өткөрүүгө санитардык, эпидемиологиялык эрежелерди сактоого көзөмөл күчөтүлөт. Учурда Өзбекстанда күнүнө коронавирусту жаңыдан жугузуп алгандар 400дөн ашык катталууда.